Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Бизон медиа борборунун айтмакчы программасы күндүн орунтуу жаңылыктарын айтып беребиз. Сиздер менен мен Айпери Ешенкулова. Сооронбай Жээнбековго каршы жазылган арыз УКМК менен Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Былтыр 5-6 октябрдагы окуяларда жабыркагандардын мурдагы президент Сооронбай Жээнбековго каршы арызы 1 февралда УКМК менен Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жиберилди. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен укук коргоо органдары кайрылгандарга жооп кайтарат деп айтылат маалыматта. Но это не точно. Башкы прокуратурага ошол окуяларда жабыркагандар кайрылып, экс-президентти жоопко тартууну талап кылышкан. Арыз жазгандардын айтымында 5 октябрдагы Ала Тоо аянтындагы митинг тынчтык мүнөздө өтүп жаткан. Бирок күч түзүмдөрү бийликтин буйругу менен демонстранттарга атайын каражаттарды колдонуп баштаганы айтылган. Только что удалось восстановить эфир. Көп киши жаракат алып, 19 жаштагы Үмүт Алтынбек уулу көз жумганын белгилешкен. Жабыркагандар курал колдонууга Жээнбеков буйрук бергенин, бул үчүн жазасын алып, экс-президент макамынан ажыратылышы керектигин айтып чыгышкан. Акчаны сүйөсүзбү? Чачыңыз эмнеге агарды? Премьерди дайындоодогу кызыктар. Жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповду жактырды. Анын талапкерлигин кароо учурунда айрым депутаттар адаттан тыш суроолорду узатты. Ал тамаша иретинде жооп берүү менен кутулду. Анан 5 жылда чачым агарды дейсиз. Эмне кыйналып чачыңыз агарды ошону айтып койсоңуз. Эмне кыйын иш болуп кетти. Эми ачык айтайын, эсеп палатасында 5 жыл буга чейинки төрагалар иштебептир. Зарылбек Рысалиев өкмөт башчы боло турган адамдын акчага болгон сүйүүсү канчалык экенине кызыкты. Аны менен катар кесипкөйлүгүнөн шек санап, атанын эрке баласы эмессизби деп сурады. Мама, я правую руку потерял. Она в кармане. Точно. Когда уже этот дебил съедет? Ал Тургай мамлекетке жасаган кайсы кызматы үчүн чачы агарганын дагы сындады. Менде ой жаралат да, сиз акчага болгон сүйүүңүз канчалык? Мен акчага болгон сүйүүм бир да жок. Мен бул сиз айтканыңызды кыргыздын салты боюнча жооп берейин. Мен атамдын фамилиясын эч булгагым келбейт. Атаңыздын күчү менен мындай жакка келе аткан жоксузбу? Марипов мындай суроолорго тамаша аралаштырып жооп берип жатты. Айтмакчы, Зарылбек Рысалиев сөөктө тил жок деп айтып чыкканы менен белгилүү. Атың чыкпаса жер өрттү. Сөөктө тил жок. Дагы бир депутат Улукбек Садиков талапкерди Улукбек деген атка татыктуу болушун каалады эле, ал Улукбектерди уят кылбай тургандыгын билдирди. Жеке инсандык баягы суранычым сизден. Ушул Улукбек деген атка татыктуу болсоңуз. Чоң рахмат. Улукбектерди уят кылбайбыз, Кудай буйрса. Өз кезегинде Марипов мамлекеттик кызматта 20 жылдан бери иштеп келе жатканын айтып, бул аралыкта бир дагы саясий партияга мүчө болбогонун билдирди. Өзүнүн саясий амбициясы жок, чарбачыл экономиканы түшүнгөн кадр катары сыпаттады. Ал эми өкмөттүн жаңы курамында азыркылардын жарымы алмаша турганын айтты. Аларды 3 принцип менен тандайт. Биринчиси тазалык, экинчиси тажрыйба, үчүнчүсү ниет. Мамлекеттик кызматта быйылкы жылы 20 жыл толот, Кудай буйрса иштегениме. Бирок ушул 20 жыл ичинде бир дагы саясий партияларга мүчө болгон эмесмин. Асамидин Марипов премьер-министрлик кызматка бара жаткан Улукбек Мариповдун атасы. Ал 2,5 жыл бою 21 жана 19 жаштагы агайынын кулчулукка кармаган. Атасы жок, энеси жок, жетимдерди алып бар. Жападан жалгыз ошо 200 малды ушул балам өзү караган. Карап, бул бир 2 ай 3 ай өткөндөн кийин өтө кыйын уктокмукка алып башташаттар. Күндүзү мал каратат экендер. Түнү менен картошкага барып суу койдурат экен. Бүт жумуштан кылдырат экен. Сен картошкага сууду коюшту билбедиң деп күрөк менен
кетме менен чалат. Бул туурасында кулчулукта жүргөн Эрлан менен Элдардын чоң энеси айтып чыккан. Бул окуя 4 жыл мурун 2017 жылы болгон. Райкан Салиеванын айтымында Мариповдор балдарга паспорт алууга, айына 5000 сомдон берүүгө жана окууга мүмкүнчүлүк беребиз деп уадалашкан. Ошол Бакытбектин шымы, ошол Бакытбектин кроссовкасы, ошол Бакытбектин байпагы, Бакытбектин түрсүгө. Ошончо 2,5 жыл туруптур. Ой уяты жок, бети жок. Кудай ургулагыр. Бир дагы түрсүк алып, бир байпак алып бербептир. Бирок балдарды кулчулукта гана сокур тыйын бербей иштетип келишкен. Хрен вам, а не деньги за вашу тупость. Бирок Мариповдордун колунда колчулукка кабылгандыгын балдардын чоң энеси билген эмес. Айтмакчы, коомчулукта Улукбек Мариповдун өкүл атасы, өлкөдөн качып кеткен экс-вице-премьер Аскарбек Шадиев экендиги айтылган. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз bizon.news, ошондой эле социалдык тармактардан Bizon чекиткей GZ деп издеп, акыркы кабарлар менен кабардар болуңуз.